Кандайсыздар? Бүгін суроо жооп эфир өткөзөйүн деп чечтим. Суроо жооп эфири. Кимде кандай суроосу болсо берсе болот. Өзүм жөнүндө тааныштырып кетсем, мен атым Аида, фамилиям Токтосунова, жашым 41-де. Альхамдулиллах 3 бала, 4 кыздын, 3 бала, 1 кыздын энесимин. Сүйүктүү жармын. 4 кыз болуп калды, окшойм а? Так, 3 балама 3 келин келсе, өзүм кызым менен кошо. Ооба, точно 4 кыз болот экен, иншаллах. Так, Гүлмира Абдиламид дейт. Сиз менин эфириме биринчи болуп кирдиңиз. Эфирге биринчи болуп киргендерге менден белек болот. Мага жеке катка кийин дайректке жазып койсоңуз Инстаграмдан. Так, кыздар, анан жеке катка жаздык дегендер, могу акыркы рилстердин астына плюс белгисин коюп атасыздар го. Биринчиден аккаунтка катталыш керек, экинчиден жеке катка жазсаңыздар жакшы болот. Жеке катты окубайсыздар дагы, биз сиздерге маалымат жөнөтөбүз, сиздер окубайсыздар ошонучу. А сиздер окубасаңыздар каяктан аласыздар ал биз берип аткан белекти кайдан аласыздар? Дайректтен аласыздар да. Дайрект деген бул жеке кат, сообщение деп турат, мына Инстаграмда атсаңыздар. Ошондой кыздар, бүгүн суроо жооп. Мага бүгүн Инстаграмдан дагы көп суроолор түшүптүр. Ошолордун арасынан жооп берип кетсем. Жолдошум измена кылды. Кантип кечирсем деген суроо түшүптүр. Так, азыр. Мен Ош шаарындамын, кыздар. Ким кайсыл шаардан кошулуп атат? Пока кыздар кошулуш үчүн айтып кетейин. Бизде буюрса эртең чайлашуу болот. Чайлашуу деген бул чайдын үстүндө разбор кылабыз. Разбор бизде 4 тараптуу болот. Биринчиси биздин жеке жашообуз. Өзүм таппай атам, миссиям таппай атам, өзүм кыйналып атам, жан дүйнөм кыйналып атат. Капачылык тааныштарым бар, ушундай көйгөйлөр болгон болсо. Экинчиси үй бүлө. Үй бүлө дегенде бул менин жолдошум, бул менин балдарым. Жолдошум менен болгон ортодо бир түшүнбөстүктөр болуп атабы, балдарым менен түшүнбөстүктөр болуп атабы, келиним менен бул менин үй бүлөм. Үчүнчүсү бул финансы. Өтө бизге маанилүү, аялдар аябай мындай жакшы көргөн темабыз акча темасы. Акча, карьера, ишимде жүрүшпөй атат, же акча тапсам акчам көп мындай кеңири иштете албай атам, же берекеси жок болуп атат, же кредитке батып кеттим, карызга батып кеттим, ушундай айлыктан айлык караң жетип атам деген ушундай проблемалар болгон болсо, же вообще акчам жок, эмне үчүн менде акчам жок, эмне үчүн мага күйөөм акча бербейт, ушундай көйгөй менен аябай көп келишет. Эмне үчүн мага акчам бербейт күйөөм? Өзүнүн карындашы сураса берет, кайненем сураса берет, кайнагам, кайнилерим сураса берет, а бирок мага келгенде бербейт дешет да. Эмнеге, кантип ойлойсуздар ошол нерсенин көйгөйлөрүн чечебиз буюрса. Ошол боюнча эртең чайлашуу болот. И төртүнчүсү бул чөйрө. Чөйрөдө көрдүңүз. Чөйрө бул менин өзүм үй бүлөм. Ата-энем, бул бир туугандарым, бул кошуналарым, бул коллегалар, туугандар. Ошолор менен какой-то ортодо бир маанилүү бир көйгөйлөр болуп аткан болсо, ошолорду бирге чечебиз. 4 тараптуу болот, кыздар. Ош шаарында жаандуу болот. Кубанычтамын, сиздин эфирди күттүм эле дейт. Эми суббота күнү саат 9-дарда өзү обычно эфирге кирем, кыздар. Өзүңүздөр күтүп эле ошол өзүңүздөргө бир жерге жазып алсаңыздар болот. Суббота күнү башка жумуштар эле болуп калбаса, акысыз эфирлерди берем, иншаллах. Ушундай кыздар, ушундай көйгөйлөр болсо эртең жаандуу келсеңиздер болот. Чайлашуу деп коебуз муну. Тамактын үстүндө дагы бул кимдерге, бул мындай жаңы бир чөйрө издеп аткан, өнүгөм деген чөйрө. 99% адамдар алар үйрөнөйүн, өзүм өзгөрөйүн деген дебейт да, кыздар. Ушу күйөөм өзгөрсүн, кайненем өзгөрсүн, заман өзгөрсүн, президент өзгөрсүн, керек болсо Аллах дагы өзгөртсүн деп берет да, тоогулун ошол. Мен жашоомду не то кылды, тагдырым не то, алар баардыгы өзгөрүш керек, мен өзүм өзгөрбөшүм керек. Андай адамдар 99% адамдар жашап жүрүшөт андайчы. Алар даже мындай өзүнү өзгөрткөнгө ою дагы жок да. Адамда өзүнүн ою жок болсо, кыздар, анда Аллахымды өзгөртпөйт. Сен өзгөрүүнү кааласаң, анан мен сени өзгөртөм дейт. Сен өзгөрсөң дейт, сенин айланаңды мен анан өзгөртөм дейт. Ушундай аяттар бар Аллахымдачы. Сен каала мен берейин деген сонун нерсеси бар. Сен мени кандай түшүнсөң, мен ошондоймун деген бар. Алла бере албайт мага, Алла жаман тагдыр берди десек, анда ошондой боло берет. Жакын болмокто бармакмын жандуу жолугушууга дейт. Сон. Көрүңүздөр, айымдар башка жакта экен. Так, эгер Ош шаарында, Ошко жакын айылдарда болсоңуздар, чайлашууга келиңиздер. Эртең саат 12-де башталат, кыздар. Оштун эң жакшы бир чайханаларынын биринде отурабыз буюрса. Так, эми сурооңуздар болсо бериңиздер, кыздар. Кимде кандай суроосу бар? Мен өзүм үй бүлөлүк психологмун. Анан сиздерден дагы бир нерсени суранып кетем. YouTube каналдагы катталуучулар, сиздер дагы
Телеграм каналдагы и мой инстаграмда дагы бул эфирди көрдүңүздөрбү? Эфирден эмне алдыңыздар? Хотя бы бир 2-3 сүйлөм эфирдин астына жазып койсоңуздар. Бул эмне үчүн? Сиз ушундай көйгөйү бар башка аялдар көп да, алар мындай бири-бирибиздин көйгөйүбүз окшош эле. И ошол көйгөйдү чече турган бул жерде техникалар берилет, жооптор берилет, аны колдонуп ал адам дагы жашоосун өзгөртүп алса, сиз дагы ошого салым кошуп каласыз. Мындайча айтканда, сиз дагы ошонун согун иштеп каласыз. Ошол бул сонун мүмкүнчүлүк, кыздар. И азыр дагы сиздерден дагы бир суранычым бар. Могу жерде турат го, самолетик. Ошол самолетикти өзүңүздүн бир 5 таанышыңызга жөнөтүп койсоңуз. Тааныш кыздар болот, өзүңүздөрдүн досторуңуздар болот. Саламатсызбы, темна эмне боюнча? Саламатчылык тема бүгүн суроо жооп, кыздар. Чоң кылып суроо жооп деп жазып коюңуздар, сиздерден суранычы комментарийге. Мен бул жерге прикрепить этип коюн. Мен өзүм жазсам, мени Инстаграм чыгарып берет. Мен Инстаграм ушунчалык жаман көрүп калган, акысыз эфир бере берипчи. Не только Инстаграм, мага кайсыл продюсер келбесин, кайсыл бир топ рок менеджер деп коет, ушундай менеджерлер келбесин, айды же сиз акысыз аябай көп берет экенсиз, пайдалуу нерсени акысыз берет экенсиз деп мындай бул туура эмес дейт да. Эми туура эмесин аны иншаллах акыретте чечебиз, акыретте билебиз. Бирок ошол менин акысыз эфирлеримден дагы адамдар окуп, өзүнүн жашоосун бир өзгөртүп, бир жашоо бирдекени ичине өзүнө ичинен бир тазаланып алган болсо, бул мен үчүн чоң жыйынтык болот да. Ошол менин миссиям, ошол менин максатым ошол. Өзүм жашоодо кыйналып, ушул нерселерди жеттим. Өзүм бир техникаларды ойлоп таптым, техникалардын негизинде жашоомду өзгөрттүм. Эми ушул техникаларды башка айымдар дагы колдонуп, жашоосун өзгөртүп алышын каалайм, кыздар. YouTube каналдагы видеолорду дайыма угам. Үй жыйнап жатып коюп коем, ушунчалык энергия алам дейт. Машаллах, кыздар. Ошол үчүн бул эфирлер YouTube'ка дагы эмнеге жүктөйм? Себеби кээ биркилер YouTube'дан көрөт. Анан YouTube'да эмнеси жакшы? Мындай түрүп коюп койсо болот да. Инстаграмда түрүш үчүн басып турушуң керек. Иншаллах Инстаграмда деле ошол нерсе баспай турган болуп калат кийин. Телеграмда эмеде мындай 2x кылып койсоңуздар болот да. Мен обычно көп нерсени 2x'та көрөм. Себеби убакыт аз, көп билим алыш керек. Жашоону тезирээк өзгөртүш керек. Так, кыздар, кимде кандай суроосу бар? Келиңиздер, суроолор болсо бериңиздер. И бүгүнкү ошол күйөөм мага акча бербейт, башкаларга берет деген ушундай суроо келиптир. Эмне сиздер суроо акчаны сураардын астында азыр дагы бербейт деп өзүңүздөр программа түзүп коесуздар. Эмне деп издебейсиздер? Ким деп издейсиздер? Аида Токтосунова, психолог. Мисалы, мен өзүмө бирдекени ыраа көрбөй жатсам, кыздар, башкалар дагы мага ыраа көрбөйт. Бул дүйнөдө адамдар мени гана чагылдырат, кыздар. Ошону түшүнүп алайлы. Мага күйөөм бирдеке айтып атабы? Мисалы, мага көңүл бурбашты көп, биз көбүнчө ушундай проблема менен кайрылышат мага. Күйөөм мага убакыт бөлбөйт, күйөөм жумуштан келсе дагы телефон чукуйт, диванда жатат, мындай менин жөнүндө сурабайт, менин жөнүндө кызыкпайт. Эмне үчүн? Себеби биз өзүбүз жөнүндө кызыкпайбыз, кыздар. Мен өзүмө өзүм кызыкпасам, мага эч ким кызыкпайт. Бул дүйнө ошондой, күзгү сымал чагылдырат мени. Мен ички сезимдеримди чагылдырат. Ички сезимдеримди айтып коеюн, тышкы эмес, ички сезимдеримди. Ичимден мен тышыман өзүмү жакшы көргөндөй болом, өзүмө бир $200 көйнөк алам, дейли, бирок араңыздарда андайлар деле жок болсо керек, бирок каалаган кийим алам да, бирок каалаган нерсеми жейм, но ичимен өзүмдү өзүм сүйбөйм да. Сүйбөйм дегенде, өзүңүздөрдү күзгүдөн караганда өзүңүздөрдү кандай кабыл аласыздар сүйөстөргө? Өзүңүздөргө эс алганга уруксат бересиздерби? Бир күн кечке жөн эле жатам бүгүн жатам. Сиздин эфир аркылуу ушунчалык өзгөрдүм, мен өзгөрдүм, күйөөм өзгөрдү, ушунчалык баары чын жүрөктөн сизге алакым. Сизден разы болсун дейт, Аллах баарыбыздан разы болсун. Рахмат, чоң кыздар. Ушундай да кыздар, кичине эле жашоодо адамдардын жашоосуна кичине болсо да салым кошкон болсо, ошол менин утугум, ошол менин жыйынтыгым, өтө чоң жыйынтык ошол магачы. Кыздар, эгер сурооду бул жака бере албай жатсаңыздар, мындай суроо белгиси турат го, ошонун ичине берсеңиздер, бул жакта адамдар окубайт, мен эле окуйм. Эч ким көрбөйт ал суроонучу. Эмне үчүн күйөө айылга акча бербейт? Кичине айтып бериңчи дейт. Ошол жөнүндө айтып атам, кыздар.
Себеби өзүңөр ыраа көрбөйсүңөр бирдекени, эконом кыласыңар. Мына азыр айтайлы, күйөөңөр силерге 2000 сом берди. 2000 сом акча берди дагы, так, Нурзада дейт, бар өзүңө барып бир букет гүл алып ал десе, сиз эмне кыласыз ошону? Нурзада айым айтыңызчы. Жолдошуңуз сизге 2000 сом берди. Өзүңө букет алып ал, бир гүл букет алып ал. Мен алып бере албай калдым, ала албай калдым депчи. Сиз эмне кыласыз аны? Кыздар, активно суроолорду берели, келиңиздер. Суроо жооп эфирди аябай күтөсүздөр, ошондой суроо жооп эфир болот. Кандай сурооңуздар болсо бериңиздер. Нурзада айым, сизге суроо болду. Жолдошуңуз азыр сизге 2000 сом акча берди дагы, бар өзүңө гүл алып ал деди. Эмне кыласыз? Баарыңыздар жооп бериңиздерчи ушуга. Ушуга эмне кыласыздар? 2000 сом берди дагы, айланайын, бар коп козум, өзүңө бир букет алып ал деди. Эмне кыласыздар? Гүл аласыздарбы, албайсыздарбы? Аламын же албайм деп жазыңыздар. Алгандар алам деңиздер, албагандар албайм деңиздер. Ошол эле активдүү катышайлы. Мен үйгө балдарыма таттуу же керектүүлөрдү алып келем дейт. Көрдүңүздөр? Ушундайбыз да, бизге берген өзү гүл алып бербейсиң, андай кылбайсың, мындай кылбайсың дейбиз. Бирок ошол гүлдү алып келсе делечи, эмнеге ушул гүлдү алып келдиң? Мисалы 5000 сомго күйөөңүз гүл алып келген болсо, айланайын баягы урушасыздар, эмнеге 5000 сомго мага гүл алып келдиң? Андан көрө мага көйнөк алып берсең болот эле, андан көрө муна кылсаң болот эле, тигиндей кылсаң болот эле, балдарга кийим алсаң болот эле депчи. Мен гүл албаймын, косметологко барам деп чогултам дейт. Вот, көрдүңөр? Кыздар. Эмне үчүн гүлдү ыраа көрбөйсүңөр өзүңөр? Гүл бизге аябай сонун эмоция берет, кыздар. Билем, бир жума турат. 10 күн, бир жума турат. Кээ бирки гүлдөр 3-4 күн турат. Бирок ошончо күн энергия берет мага. Мага энергия берет, мен ал энергияны жолдошума берем, балдарыма берем. Анан менин энергиям жок дейсиңер. Өзүңөргө бирдекени ыраа көрбөйсүңөр да, анан башкалар ыраа көрүшүн каалайсыңар. Андай болбойт, кыздар. Күйөөм мага эконом кылды, значит мен өзүм эконом кылтам бир жерде. Элементарно мен бул нерсени көп айтам, кафеге киргенде мен вот кафеде байкайм да, кыздардачы. Эмнени жегиси келгенде жебейт, айланып тегеренип баягы эң арзанын алып атып жейт да. Өзүңүздөр эмнени каалайсыздар, ошону жеңиздер. Ошондо сиздер каалагандай сизге дагы мамиле кылат башкаларчы. Сизден сага калдым, гүл алам, сиз үйрөттүңүз дейт. Как выбрать себя правильного спутника, эмнесине көңүл буруш керек дейт. Вопрос неправильный, как выбрать себе правильного спутника. Вы правильного спутника не выбираете. Вы, если сиз кандай адам болсоңуз, сизге ошондой адам туш келет. Если вы сама правильная, сизге правильный адам туш келет. Бирок правильный дегенде чисто истина өзүңүздү карап көрүңүз, нафсыңызды карап көрүңүз. Биз сырттан өзүбүз баардыгыбыз жакшыдай сезиле берет. Өзүбүзгө жакшыдай сезиле беребиз. Бирок нафс менен моундай бетме бет болгондо ыйла бересиздер. Мен аябай ыйлагам биринчи жолу нафсымды билгенде. Ушунчалык мен ушундай жаман адаммынбы депчи. Ошон үчүн биринчи өзүңүздү карайлы. Аллахтын аяты бар, жакшы аялдарга жакшы эркектер деген, жакшы эркектерге жакшы аялдар. Жаман аялдарга жаман эркектерге жаман аялдар. Жакшы аялдарга жаман эркек туш келтирет, андай эмес. Ал аял сырттан бизге жакшы көрүнүп атат, бирок анын ичи, в общем да, ушундай. Ошон үчүн суроо неправильно. Суроону коюп атканда, мен кандай болсом, мага правильный спутник келет. Спутник туш болот. Вот. Мен кандай болсом, мага ошондой эле адамдын энергиясы менен мага тартылат. Мен канчалык ыймандуу болсом, мага ошончолук ыймандуу адам тартылат. То, что ыймандуунун бул эмеси, бул жолук, намаз окуган бул ыймандуулуктун белгиси эмес, кыздар.
Ал биз билбейбиз аны канчалык деңгээлде окутат аны. Эл көрсүнгө окутабы же чын эле Аллахтан ыраазычылыгы үчүн окутабы, Аллахтан коркуп окутабы. Бирок ошол акча сага деп берилсе, бирок үйдө кемчиликтер болуп турса кантип өзүмө жумшай алам дейт. Кемчиликтер сиздин проблемаңыз эмес. Кемчиликтерди ойлогула аялдар. Ал силердин проблемаңыз эмес. Ал эркектин проблемасы. Эркек бизге кел мен бир жолу төрөп берейин, бир жолу баланы эмизип берейин же бир күн түнү мен карайын, сен карабай чык деген жок да, туурабы? Эмне эле биз алардын иштен талашабыз, эмне эле аларды аяйбыз? Алар бизди аябай атат го. Эмне үчүн сиздер аларды аяйсыздар? Айтайын эмнеге, сиздер ол чын тилден күйөөңүздөр жалко болуп аткан жок. Ал жерде өзүңүздөрдү жакшы көрсөткүңүздөр келет. Бул психологияда вторичная выгода деп коет. Если биз чын тилден жолдошубузду жакшы көргөн болсок, биз ал кандай болсо ошондой сыйлайт элек аны. Ал ичип келсе дагы, ал измена кылса дагы, мына измена менен толтура келишпейби мага, күйөөм мага измена кылды деп. Ал измена күйөөсүнө болгон мамиле, күйөөсү измена кылганага не больно, ага больно то, что ей сделали так. Я же не заслужила этого, депчи. Я ему родила 4, я вот с ним живу 10 лет деп. Ошентип келишет мага. Вот. Бул жерде эгоизм, бул жерде текеберлик ойноп атат. Текеберлик болгон сайын измена боло берет адамга. Изменяет той женщине, которой нужно измениться. Дейт. Измена от слова из меня, менден. Измена из меня, из-за меня. Мен ишенип бир адамга болгон сырымды айттым, ал түшүнүмүш болду, бирок кушактап салды, жаман болдум мен. Кыздар, бизде бул жашоодун бүт эмелери жазылганда, инструкциясы жазылган ар бир нерсеничи. Мисалы, могу кружканы алайлы. Кружканын инструкциясы бар. Буга чай куюш керек. Мына мен азыр чай куюп келдим. Эшик суук, эшикке чыгып келди эле азыр. Чай, ысык чай. Чай. Биз эч качан бул кружкага башка нерсе кылбайбыз. Буга чай куябыз, кофе куябыз, суу куябыз, бирдеге кылып ичебиз, туурабы? Башка нерсе кылбайбыз. Буга чай дамдабайбыз, мисалы, чайникке куюп чай куйбойбуз, тамак бышырбайбыз ошол. Ар бир нерсенин өзүнүн инструкциясы бар. Ал эми ал инструкциялар биздин шариатта жазылган, кыздар. Шариатта айтат, сен кеңешиңди бирөөгө, ичиңдеги болуп аткан сырыңды бирөөгө айт дебейт. Сырыңды эч кимге айтпа дейт. Сырыңды керек болсо сууга айт, Аллахка айт дейт. Жаман түш көрсөң да сууга айтып кой дейт. Ар бир нерсенин инструкциясы бар. Инструкциясын колдонуп гана биз бул жашоодо негизги бактылуулукту, негизги ыйманды бардыгын табабыз, кыздар. Биз ошол инструкцияны билбей эле анан туура эмес колдонуп атабыз. Автомат кир машинеге биз мисалы продукталар салып коюп атабыз. Че-то бул муздабай иштеп деп акы жалып болуп атабыз. Себеби ал муздатпайт, ал кир жуйт. Ошону туура эмес колдонуп алабыз да анан кыйналабыз өзүбүз. Өзүбүз ошонун аркасынан кыйналабыз. Туура айтасыз дейт. Так, менде суроо көп, бирок эмнеден башташымды да билбейм. Кыскасы өзүмө эмнеге жагарын да билбей кетем дейт. Анан өзүңөрдү таппасаңар, өзүңөр билбесеңер, эмне калап атасыңар, аны билбесеңер, анан калгандар кантип каласын? Менин күйөөм кантип мени түшүнсүн? Кантип мени кабыл алсын, кыздар? Андай болбойт да. Мен өзүм кабыл албасам, мени ал кантип кабыл алсын? Менден чагылып атат энергия. Мен өзүмдү кабыл албай атам, сен да мени кабыл алба деп эле айтылып атат менден энергиячы. А эркек ал энергияны алат. Эркек только аялдан энергия алат, кыздар. Эркек башка жерден энергия албайт. Эркек гүлдөн энергия албайт. Эркек бир кооз, бир жайлоолорго барып алып энергия албайт. Эркек только аялдан энергия алат. Аялдан кантип энергия алат? Аял энергияны берсе, вау десе. Бир буюм алып келди, жаным сонун алыпсыз. Энергия берип атабыз уже, эмоция берип атабыз. Анан тултуңда эле настроениябыз жок болсо, каяктагы энергияны беребиз? Беребиз энергияны, бирок минус энергияны беребиз. Минус энергияны беребиз, ал анан көчөдөн плюс энергияны табып алат. Көчөдө толтура плюс энергиялар, кыздар. Жашоого рахаттанып жашаган аялдар бар. Аларды көрөт дагы, жашоосуна рахаттанып жашайт экен. Вот она мне нужна, она мне энергию даст дейт. Себеби үйдөгү баягы сасык калатчан, чачы майлашкан. Кыздар, кечиресиңер, бирок бир күн менде консультация болду да, жандуу консультация болду. Жандуу консультацияга бир кыз келди. Күйөөм мени каалабайт деди. Мындай вопрос менен көп кайрышат мага. Күйөөм мени каалабайт, 1-2 айдагы каалабайт дейт да. Баягы кызды мен отуруп алдына тоба кылдым. Мен жиркенип кеттим, кыздар.
Мен жиркенип кеттим. Чач майлашкан, бир жаман жыт чыгып атат, бир көйнөктөрү бир мындай таза эмес, мындай тыкан кийинген эмес кыздар. Анан кантип бизди күйөөбүз кааласын кыздар? Кантип кааласын? Каалай турган нерсе мындай өзүбүздө каалай турган кичине болушубуз керек да. Андай десе, мен каалашым үчүн дейт, мага условия түзүп бериш керек. А сен ушундай аял бол, что сага ал условияны өзү эле түзүп берсин. Өзү сенден сурабай туруп түзүп берсин. Айдага мындай условия керек. Кыш келатат, айдага өтүк алып берейин. Кыш келатат, шуба алып берейин. Мындай деп, ал өзү ойлонсун ошону. А биз ал ойлоонго чейин эле айта беребиз. Билип атасың, кыш келатат, тиги подружкама шуба алып бериптир, тигиге мондай алып бериптир, андай кылып. Ал мындайча айтканда, эркек сен тупойсуң, сен билбей жатасың. Мен умныямын, мен сага айтып атам ошо нерсени дейбиз. Эркекке акыл үйрөтө берип өмүрүбүздөн өтүп кетет. Баштап апасы үйрөтөт, анан аялы үйрөтөт, анан биз балдарыбызды үйрөтө баштайбыз анан. Ошентип эркекке акыл үйрөтүп кетебиз. Бизге эч жерде инструкция жазылган эмес шариятта кыздар. Аялдар күйөөлөрүңөргө эс үйрөткүлө деп жазылган эмес. Же бар ушундай жери. Билгендер болсо жазыңыздар могул жерде. Мынанча аятта же бул хадисте айтылган аялдар эркектерге эс үйрөткүлө, эркектердин өзүнүн мээси иштебейт. Только аялдын мээси менен иштеш керек деген жери барбы? Солар айтыңыздарчы. Кайсы жерде ошондой сөз бар? Ушундай хадис бар, же аят бар. Билесиздерби? Билсеңиздер айтыңыздар. Эмне эле биз аларга эс үйрөтө беребиз? Алар даже кандай кийим кийиш керек биз чечебиз. Өзүбүздү аябай эле акылдуу сезип кетебиз да кыздар. Көптөн бери бир ыйлагым келет, бирок ичимдеги бир оордукту бошотуп, балдарым мени ыйлаганымды көрбөсүн деп ар дайым ичимден. Бул да туура эмес кыздар. Ыйлаганы келсе балдарга ыйлатканын көрсөткүлө. Просто эмнеге ыйлап атканыңарды туура түшүндүргүлө. Атаң мени урушту, ошон үчүн мен ыйлап атам эмес. Мен өзүмдү сүйбөгөн үчүн атаң мени да сүйбөй жатат, ошон үчүн мен ыйлап атам. Аялдар эмнеден кыйналабыз? Аялдар ички сезимдерди айта албайбыз. Айтпайбыз, топтой беребиз. Ички сезим дегенде кайсыл жерде бизде ар түрдүү сезим болот, Мисалы, кайненем бирдеке деп койду, менде сезим калды. Көчөдө бир досум менен бирдеке деп койду, сезим калды. Ар жерде ушундай сезимдерди топтой бересиңер. Бул сезим силерде негативный сезим. В основном негативди топтойсуңар. Жакшылыкты топтосуңарго анда кеттиңер эле, алдына ийгиликтүү болупчу. Жаман негативдерди, бүт жаман ойлорду, жаман силерге болгон сөздөрдү топтойсуңар дагы, кыйнала бересиңер. Баштап жан дүйнөңөр кыйналат. Адам 3 нерседен турат. Дене, рух, жан дүйнө. Баштап жан дүйнөңөр кыйналат. Жан дүйнө кыйналганда рухка берет. Рух анан денеге берет. Денеге берет дегенде ар түрдүү оорулар пайда болот. Вот. А оору пайда болгучу канча бизде нерселер бар могу жерде, обидалар бар. Жүрөк мындай болуп кетет, ыйлаңар келет, бирдеке болуп кетесиңер, өзүнчө эле мындай. Баягы силер шарсыңар да, кыздар. Шарды үйлөй берсең, шар чоңой берсе, кичине эле мындай болсо атылып кетет. Анан балдарыңар кичине эле бирдекени кылып койсо, жарылып кетесиңер. Бакырына бересиңер, балдарды уруп саласыңар. Бүгүн дагы мага жеке консультация бир айым жазылды. Айтат, мен дейт, балдарым көп уруп коем дейт. Ошол эмне үчүн урабыз? Себеби баягы шар, жел чыккан шардай, наоборот, жели толгон шардайбыз. Ичинде толтура негатив бар. Анан балдар кичине эле бирдекени төгүп коюп, бирдеке кылып коет, баягы кыйкыра баштайбыз. А так эгер биз настроениябыз жакшы болгон болсо, андан канча жаман нерсени кылса дагы балага көңүл бурбайбыз, балага жакшы эле түшүндүрүп коебуз. Сөз баланын кылыгында эмес, кылган сөз менин ичимдеги сезимдерде болот. Ошону чыгарам мен баладан. Себеби бала мага жооп кайтара албайт. Кайненем айта албайм, күйөөм айта албайм, ата энем айта албайм, башкалар айта албайм, келип алып кичине баладан чыгарам да. Ал мага эчтеке дей алат, ал кайра эле апа кечирип койчу мен деп кайра келет. Канча урушсаң деле айланып дегенен кайра апа деп келе берет. Бечарачы. Бирок какой-то моментке чейин келет ошентип. Кичине жашы чоңойгондон кийин да башлады дейт. Мен билем эмне үчүн сени атам сүйбөйт дейт. Азыр балдар баарын бетке айтат, кыздар. Атам эмне үчүн сени сүйбөйт? Себеби сен өзүңдү өзүң сүйбөйсүң, ты же дура дейт. Себеби көп келип атат мага ушундай. 15, 16, 17 жаштагы балдары апаларына ушундай дегендерди.
Сен менин кичинемде аябай ургансың, билесиңби? Атам сени урса, сен мени урат элең деп. Вот. Атам эмне үчүн сени урган? Себеби сен өзүңдү сүйбөйт элең. Аялдарды азыр мисалы уруп коюп атат, өлтүрүп коюп атат. Эмне үчүн? Себеби аял өзүн өзү сыйлабай иштат, сүйбөй иштат, сыйлабай иштат. Алар жертва. Аларга жагат ошондой ургандарчы. Себеби айтат, вот мен уруп атса деле мен жашап атам да, көрдүңөр деп самооценканы искусственно көтөрөт элдердин көзүнчө. Мен ушундай болуп атсам деле жашап атам ошо эркек менен. Мына ичсе деле, урса деле, эмне кылса деле жашап атам деген нерсе. Бул өзгөрбөштүн өтө сонун варианты да, бирөөгө көптөн көп коюш. Турмушка чыкканыма 15 жыл болду. Квартирант болуп көчүп көңүл келебиз. Кудайга шүгүр 4 балалуу болбосо. Эми кыжалатчылыгым көбөйүп кетти. Кантип ошол кыжалатчылыктан кутулсам болот? Квартира алыш силерден эмес, кыздар. Значит, 15 жылдан бери жашап квартира ала элексиңерби? Значит, силер күйөөңөрдү жакшы шыктандыра албаштасыңар. Жакшы шыктандыруу, туура шыктандыруу деген нерсе бар. Шыктандыруу деген бул кечке үй алайлыбы? Мына 4 бала болуп калды. Үй алайлыбы? Тиги үй алыптыр, мына үй алыптыр, биз эми үй алайлыбы деген эмес. Антип силер эркекти наоборот өзүңөргө враг номер 1 кылып аласыңар. Мына кийимиң не то, могу кийимди кийчи. Машинаңды могу жакка койчу, машинаны мындай минчи. Балдарды ойлойлубу? Балдарды ойлойсуңбу? Балдарды моундай мектептерге бербейлиби? Бала мына чоңоюп атат, үйлөйлүбү? Эмне кылайлы? Эмне ал эркек ме ошону ойлонбойт дейсиңерби? Аялдар ушундай акылдуубузбу биз, Эркек ошону ойлонбой иштейт эчтеке. Аял ошону ойлонуп кыжаат болуп атат да. Эркек кыжаат болбой иштейт. Эркек просто кыжаат болгону бизге айтпайт отуруп алып. Ойлогула эми эркектер отуруп алып эле мен күйөөм аз келип алып, айда эми кандай кылабыз эми? Бизде вообще 8 балабыз бар. 8 баланы кандай кылабыз эми? Мына экитасы азыр үйлөнөйүн деп турат. Бирөө 22-ге чыкты, бирөө 21-ге чыкты, анан аркысында 20-га киргени бар. Ал кыз, аны турмушка бериш керек. Кандай кылабыз эми? Деп эле мага ушинтип турган болсо. Мен ал күйөөмдү мен өзүм жек көрүп кетем да. Эркек киши мага ошентип келип атса. Туурабы? Эркек андай дебейт силерге. Эркектин деле бар бул жерде оюнда. Ал анан бизге окшоп эле баягы башка жумуш кылып атса деле аны ойлоно бербейт да. Анда берки жумушунун майын чыгара албайт да ал. Эркекте 2-3 функция аткара албайт бирденеге. Аллахым аны ошентип жараткан. Это бизде ошондой. Тамак кылабыз дагы, тамак кылганча балабыз болсо балабызды карайбыз дагы, телефондо сүйлөшүп аткан болобуз дагы бир кылганда 2-3 ишти кыла беребиз. Биз ошондойбуз. Бизди Аллах ошентип жараткан. Себеби биз үйдө баарын карашыбыз керек. Баарына мындай сергек болушубуз керек да. Сейрек дейби, сейрек. А эркек элестеткиле, эркек машина айдап кетип атат. Кыз кетип аткан болсо, бир красавица кызды карап, ал машинаны сүзүп алат го. Ал 2-3 функциясы болгон болсо. Жок, ал машина айдаш керек, все, только машина айдаш керек. Ал переключаться этиш үчүн убакыт керек. Бир темадан экинчи темага. Ошон үчүн эркектерге бир теманы айтасыңар. Билесиңби, бир подушкам бар эле, мындай болуптур да, анан дейбиз, анан туруп үйдөгү бир нерсени айтып коебуз, анан дагы бир башка эле нерсени айтып коебуз. Эркек ошол бир темадан экинчи темага сразу өтүш керек. Андай өтө албайт алар. Это биз ошондой өтө беребиз. Эркекте андай нерсе жок. Эркек бир теманы түшүнүш үчүн ал медеги ошол коробканы чыгарат. Мисалы, Айданын бир тууганы. Акам жөнүндө айттым экен. Акам жөнүндө бир коробканы чыгарат, ичин ачат, анан ойлоно баштайт. Ал жөнүндө, ал ким эле, ал каяктакы эмне деп ойлонгучу чейин мен бияктан ушул лап этип башка теманы коюп койдум. Чөтө үйдө суу иштебей иштеп, суу жакшы чыкпай калыптыр деп башка нерсени айтып койдум. Ал мынаны чечип бүтө элек али. Али ойлонуп бүтө элек. Эмне экенин биле элек. Мен уже башка теманы айтып койдум. Ал муну жабат, ичинен башка, баягы ичинен чыгаргандарды салат, кайра жабат, ордуна коет, анан башка тема, башка коробканы дагы чыгарат. Коробканы чыгарат, коробканын арасында тандайт. Коробка дегенде бул могу жердеги ошол мен эмне жөнүндө сүйлөп атам, ошол жөнүндө маалыматтар. Эркек ошондой ойлонот, кыздар. Аллахым аларды ошондой жараткан. Бул алардын тупойлугу эмес. Алар бул бир нерсени өтө терең түшүнгөнү ошодон. А биз бардык нерсени үстүртөн кылабыз да, анан кыйнала беребиз. Жолдошторубуз кээ бирде байкасаңар, сонун кылып түшүндүрүп берип коет. Мындай десең, ал түшүндүрүп берсе, ошондой экен да дейсиң. Ал өзүңүздүн мен ошол психолог менен иштешим керекпи дейт. Же мен өзүмдү таанышым үчүн дейт. Психолог менен иштесеңер болот, кааласаңар.
Кааласаңар өз алдынча изилдесеңер болот. Ал өзүңөрдүн тандооңор. Тишиңер ооруса стоматологко барсаңар болот, же барып алып народный лечение кылсаңар болот, же ооруса дарыдан ичип коюп жүрө берсеңер болот. Ар кимде өзүнүн тандоосу бар. Ушундай. Тезирээк жолу стоматологко барсам, раз уколду саяттагы, азыр сонун уколдор бар экен. Зыяны жокпу десем, вообще зыяны жок деди. Уколду берет. Бир күн мен бир эки тишиме пломба койдурдум эле. 3 тишиме бир деле уколду берди, 3 тишим сразу пломба болуп койду. Сонун мүмкүнчүлүк убакта жашайбыз. Менин биринчи жолдошум каза болгон, азыр экинчи турмушум. Анан хорошо, анан дальше экинчи турмушуңуз. Менин деле азыр экинчи турмушум, биринчи күйөөм каза болуп кеткен. Биринчиң жакшы болот, экинчиң бырак болот деген жок да, же наоборот, биринчиң бырак болот, биринчиң жаман болот, экинчиң жакшы болот деген нерсе жок да, кыздар. Мен кандай күйөө адам болсом, мага ошондой күйөө туш келет. Биринчи дагы, экинчи дагы, үчүнчү, бешинчи, алтынчы, 27-чи. Бардыгы мен кандай болсом, ошондой адам туш келет. Кутманкеш айдайым, сизди көргөндөн кубанычтамын дейт. Рахмат. Мен дагы сиздерди көргөнүмө кубанычтамын, кыздар. Бүгүн суроо жооп эфир кылтабыз. Кимде кандай суроолор бар, суроолор бергиле. Суроого бирок жообуна даяр болгула, кыздар. Суроонун даяр болгула. Мен күйөөңөрдү жамандабайм. Мен кайненеңерди жамандабайм. Хорошо, айтайлы, азыр бирөөңөр кайненеңерди жамандап атасыңар, Эже кечке кызмат кылсам дагы бир жакшы сүйлөп койбойт, айткан тамагын кылсам дагы бир мактап койбойт, ушу бир баламды кичине карап койбойт. Короче, ушундай деп атасыңар да. Анан мен медейин мен. Ушундай жаман кайненең барбы? Жаман экен кайненең, өлгүр адам экен, ушуну жардам бербей, өзүнүн небересин карабайбы? Ох, блин, ушунча кызмат кылсаң дагы мындай бир рахмат айтпайбы? Блин, вообще болбогор адам экен, Андан эмнеңер өзгөрөт жашооңордо? Мен ушундай дегенде эмне жашооңор өзгөрөт? Күйөөңөр жамандайсыңар, майли, мен күйөөңөрдү жамандайын кайра. Ушундай күйөөңөрбү? Өлгүр. Измена кылдыбы? Блин, сага измена кылдыбы? Ушундай сен красавица, 4 баланы төрөп берсең, кызмат кылсаң, сага измена кылдыбы? Блин, огур бала экен, И чё, от этого эмне болот? Жашооңор өзгөрүп кетеби? Жашооңор өзгөрбөйт от этого, кыздар. Силер ошол досуңарга айтасыңар, апаңарга айтасыңар, ал баланын ата-энесине айтасыңар, кимге болбосун айта бересиңер. Алсыңдар топтосоңор бири-бириңер күйөөңөрдү жамандайсыңар. Ошо мен күйөөм ушундай да. Ар бир сөзүңөр күйөөңөр жөнүндө ойлонгула. Жакшы айтасыңар, жаман айтасыңар. Силер ошентип күйөөңөрдү программалап атасыңар. Жаман айтып аткан болсоңор, күйөөңөр жаман болуп кете берет. Ал жөнүндө жакшы ойлонсоңор, жакшы айтсаңар, силер жакшы ойлонсоңор, значит жакшы сүйлөйсүңөр да ошол жөнүндө. Оюңар жаман болсо, значит жаман сүйлөйсүңөр. Анан күйөөңөр жаман жакка өзгөрө берет. Себеби силер аларды программалайсыңар. Алар ошондой күчтүүсүңөр. Бир эркектерди программалайбыз. Мен ол кайненеңерди, күйөөңөрдү жамандаганда силердин жашооңор эч кандай өзгөрбөйт. Наоборот, хуже болуп кете берет. Качан мен силерге мындай керектүү жолду көрсөтөм, бирок ал жол силерге жакпайт. Силер менен ошо жамандаганды күтөсүңөр. Ушундай болду дегенчи. Жаман болуптур, вообще деп. Ошондой психологдор дагы бар. Өзүңөр акчаңарды алып коет да барып, ушундай болду, анан эмне болду, анан эмне болду деп кое тура берет. Өзү психологдун иши ошол. Өлгөн жолдошум айта берет, төрөбөйсүң деп. Өлгөн жолдошум айта берет, төрөбөйсүң деп. Ал силердин ичиңердеги оюңар. Ичиңерде ошондой ой бар. Ошол оюңарды күйөөңөр чагылдырып айтып атат силерге. Кандай түшүнөсүңөр ушундай? Подсознанияда программалар бар. Подсознаниеда кандай программа бар, силер билбейсиңер аны. Аны изилдеш керек, табыш керек аны билиш үчүн. Ал жөн эле чыга берет мындай. Чукулаш керек аны. Телефонуңарда какой-то бир приложенияны жүктөдүңөр, бирок көп иштетпейсиңер. Иштетпедиңер дагы баягы уже көрүнбөй калды көзүңөр. Бирок ал приложение бар да, ал жок болуп кетпейт да жөндөн жөн. Ошондой. Ал телефон болсо, удалип атат приложение, удали сага телефонуңа зыян алып келип атат деп кайра-кайра айтып атат. Ал приложение бар, аны алып удалить этсем, анан уже баягы смс келбей калат. Ошондой күйөөңөр дагы ошондой нерсени айтып атабы? Значит, силерде оюңарда ошол нерсе бар. Оюңардан ошол нерсени жоготосуңар, анан күйөөңөр эми айтпай калат. Дагы бир жолу айтам. Күйөөм мындай дейт, кайненем мындай дейт. Булар баардыгы силердин ички сезимдериңер, ичтеги ойлоруңар. Эмне жөнүндө болбосун. Булардын түп түзү бар, булардын косвенный бар. Косвенный деп коет.
Мисалы, күйөөм арак ичет, арак ичкен бул зависимость. Значит, мен дагы бирдекеден зависимыймын. Адам сөзүнөн мүмкүн зависимыймын, же бир сладкий бирдеке жегенден зависимыймын, же бир адамдардын баягы эмелери болот. Эл эмне дейт деген нерсе бар го, ошондой. Кой эл эмне дейт, ой айланайын, мындай кылайын, тигиндей кылайын деп эл эмне дейт деп ошодон мен зависимыймын. Күйөөм ошол нерсени мага көрсөтүп атат. Эркектер жашоого башкача карайт, аялдар башкача карайт да. Менин зависимостьтимди ал түздөн түз көрсөтпөйт кээ бирде. Мисалы, мен сладкий жесем, күйөөм да сладкий жебейт. Эркектер онча сладкий жебейт алар. Жаратылыштан ошондой. Вот. Так, кыздар, дагы бир жолу айтып кетейин. Эртең бизде Ошто чайлашуу бар. Жандуу чайлашуу. Калуучулар келгиле. Дагы кандай суроо бар? Бир эки суроого жооп берейин дагы, эфирди бүтүрөйүн. Суроо болсо бериңиздер. Анан эфирден эмне алдыңыздар? Жашооңузга бир өзгөртүү бирдеке алдыңыздарбы? Сөзсүз комментарийден бөлүшүп кетиңиздер, кыздар. Бирдеке алгандан кийин жоону бергенге аракет кылыңыздар. Вот Инстаграмдан, Ютубтан бирдеке сурайсыздар менденчи. Мен берсем, даже ошого рахмат да айтпайсыздар да. Ал рахмат мага эмес. Сиздер өзүңүздөр карыз болуп каласыздар бул дүйнөдөчү. Наркы акыретте карыз болуп каласыздар. Любой көчөдө бирөө алек бердиби, алек бербесиңиздер, сиздер карыз болуп каласыздар ошол адамга. Ошол адам акысына кирип каласыздар. Ошон үчүн наоборот карыздардан кутулуңуздар. Жашооңуздарда бирдеке келишин каалайсыздар, бирок өзүңүздөр эчтеке бербей эле бардыгы келе берсе да бизге. Андай болбойт, кыздар. Жашоо андай болбойт. Жашоого сиздер канча берсеңиздер, анан ошону жашоо сиздерге эсе кайтарып берет. Жалган көп сүйлөгөн эркек оңолобу? Кыздар, менин көзүм ачык эмес. Арак ичпей калабы, измена кылбай калабы деген сөздөргө жооп бергилейчи. Эгер ал оңолосун кааласаңар, силер ошол оңолгонду кабыл алышыңар керек. Ой, точнее, ошол жалган сүйлөгөндү кабыл алышыңар керек. Кабыл алуу деген бул, кыздар, кабыл алуу деген. Бул ошого критика кылбайсыңар, ошону ойлонбойсуңар, ал силерге баары бир болот ал нерсечи. Ошол кабыл алуу болот. А если ошо силерге какой-то боль алып келип табы, ичиңерде жиниңер келип табы, значит силер кабыл албайсыздар. Силер кабыл албаган нерсени ал силерге кайра алып келе берет. Себеби биз бирөөнү кабыл алабызбы, кабыл албаганга биздин акыбыз жок. Биз бирөөнү өзгөртө албайбыз. Мен күйөөмдү мен жараткан жокмун. Мен баламды мен жараткан жокмун. Кайнатамды мен жараткан жокмун. Мен эч кимди жараткан жокмун. Мен керек болсо өзүмдү өзүм жараткан жокмун. Же сиздер өзүңүздөрдү жараттыңыздар өзүңүздөр. Анан аялдар программа түзөсүңөр силер. Бул эркек оңолбойт, мунун эртең балдары дагы ушундай жалган сүйлөй турган болот десеңер, ошондой программа түзүп коесуңар бияка. Программа деген силер алардын жашоосун, сценарийин түзүп коесуңар. Мен бирдекени айтканда мындай маани берсеңер, кыздар. Баягы мындай, кандай десем, парикмахерге барасыңар го, парикмахерге барасыңар да, айрыкча биз мына жок жанындагылар. Парикмахерская барабыз, сонун укладка кылдырабыз. 40 кат укладка кылат, анан жолукту мынтип балаклаванын ичинен салынабыз дагы, үстүнөн жолукту салып же шартты салып чыгып кете беребиз да. Баягылар офигеть этип калып кетет да, эже өлтүрдүңүз го баарын депчи. Вот силер ham ошондойсуңар да. Эфирлер көрүп атасыңар, курстарга катышып атасыңар, талимге катышып атасыңар, жашоодо көп нерсе алып атасыңар, бирок уртуруп эле мындай сурооду таштап коесуңар да. Смешной суроодучу, капа болбогула. Туура айтасыз, бирок өзүңөрдөн деп жатасыз. Ошондо ар бир болуп жаткан кемчиликтерди өзүбүздөн деп көрө билишибиз керек. Эми мен экенмин, менден экен, мен ушундай жаман экенмин деп өзүңөрдү жемелеп кеткен дагы туура эмес. Мына азыр бир крайностьтен экинчи крайностька келип атасыңар. Булар жаман экен, булар жаман экен, булар. Эми булар жаман эмес, бул өзүңөрдөн десем, кайра өзүңөргө келгенде, андай мен жаман экенмин да, боогур мен адам экенмин да, кайра эле мен болбогу экенмин деп дагы кайра жертвага кирип кетасыңар. Самобич деп коет мына психологияда. Өзүңөрдү жемелеп атасыңар. Бул дагы туура эмес, кыздар.
Биз өзүбүздү жемелегенге акылыбыз жок. Биз өзүбүздү кабыл албаганга акылыбыз жок. Өзүбүздү жамандаганга акылыбыз жок. Акылыбыз жок. Себеби биз өзүбүздү жараткан эмеспиз. Же барып караңыздар да бирөө өзүңөрдү жараттыңарбы? Азыр өзүңөр сүйлөп атасыңарбы, өзүңөр күлүп атасыңарбы, өзү эгер мен өзүмдү өзүм жарата алган болсом, мындай бир мага сонун китеп подарка кылышты да. Ушундай чоң мындай китеп подарка кылышты да. Орус тилде экен. Кыргызчасын алдым эле, кыргызчасын анча түшүнбөй жаттым эле, орусчасы экен. Мондай. Ошону мындай карап туруп эле ичиндеги мээме кирип калсын десем эле мээме кирип калса жакшы эмеспи анда? Эгер мен өзүм бирдекени жарата алганымда. Жок, мен мунун баарын окушум керек мына. Баарын окуп чыгышым керек, кыздар. Канча страница мына. Өзүңдүн үстүңдөн иштөө дегенде биринчи эмнеден баштасаң болот? Биринчи ойлоруңардан баштайсыңар. Эмне жөнүндө ойлоп атасыңар азыр? Кагазды аласыңар да жазасыңар. Ар бир оюңарды эмне жөнүндө ойлоп атасыңар? Жаза бересиңер. Тупой болсо тупой ойлорду жаза бересиңер. Кээ бирде карап окуп чыксаңар, вообще тупой ойлорду болот. Тупой ойлор менен эле кыжаат болуп аткан болом. Тупой дегенде мааниси жок эле. Вообще мааниси жок эле бирдей суроолорго кыйналып аткан болом. Эмне үчүн кар жаага баштады? Эмне үчүн президент мындай кийинип алды? Эмне үчүн Анжелика мындай бирөөгө гүлгө бердиби, бербедиби? Ага ким гүл берди экен деп мындай. Анын бир өзү бар окшойт депчи. Ал биздин ишибиз эмес. Ошондой бирдеке башка иштер менен эле өзүбүзгө убакыт жок, кыздар. Атак өзүбүз 24 саат өзүбүзгө арнаган болсок, кыздар, качан болуп кетет элек да? Кыргыздардын аялдарычы. Кыргыздардын аялдары ушу бирибизди жамандап жүрөлү убактыбыз бүтүп калат. Ар бир ойдон баштайсыз. Ойду. Жакшы, жаман ойлоп атасызбы, жакшы ойго айлантасыз. Жаман ойлоп туруп, мен жакшы болуп кетпейт. Сенин каалооңо жараша мен берем дейт. Сен эмнени кааласаң мен берем дейт. Каалоо это и есть ой. Эмнени ойлоп атам, ошону мен каалап атам дегеним. Менин жашоомо келе берет ошол. Бул ниет. Динден алсак бул ниет. Рахмат, ден соолукта болуңуз дейт. Аллахым баарыңыздан ыраазы болсун. Сиздер да ден соолукта болуңуздар. Көбүрөөк ой жүгүртүңүздөр, кыздар. Ой жүгүрткүлө. Күнөөлүү адамды издебей, өзүңөр ой жүгүрткүлө. Бизде жашоодо өтө оңой нерсе бар. Ошо заман ушундай да, эмне кылайын эми? Заман ушундай, мен эчтеке кылбайм, короче. Заман ушундай, мен бочкарып кеттим, бирок заман ушундай да. Эми гамбургерлер чыгарып атат, Таиланд айында эмне кылайын, анан тортторду чыгарып атат, пирожныйларды чыгарып атат. Заман ушундай да. Ошого мен бочкарып атам да. Заман күнөөлүү да мен бочкарганыма. Аны алып мен жеп атканыма заман күнөөлүү да. Топак кылдым деген бар го, бир жазгыл деген. Ай, топак кылдым деп, ушундай да. Так, да кимде суроо бар? Кыздар, эртең бизде чайлашуу болот, кегиле. Иншаллах сонун чайлашуу болот. Ош шаарында. Сурооңуздар барбы, сулуулар? Анан мен чай ичем, суу ичем, ошого киришпеңиздерчи. Мен ушундай адамдар блокировка кылып жүрүп эле ошо. Мен блокировка кылып коем. Какой-то негатив жазуу блокировка кылып коем. Себеби ал менин эфиримди негативди жашаган адам көрбөй эле койсун. Себеби ал энергиясы мага да келет да. Себеби жазып атпайбы СМС, мага жазып атат. Менин баракчама келип жазып атат. Мындайча айтканда, мен үйүмө келип алып, мусорду таштап атат мага. Мен эмне кылам аны? Мусорду таштаган адамды чыгарып берем да, турам. Кирбей башка деп. Ошондой блокировка болот сразу. Канчалаган адамдар блокировка болуп кетти. Кстати, ошол блокировка болгондор кайрадан келип атат да. Мурун менден мисалы консультация алып, бирдеке алып, анан жаман сөздөр сүйлөп коюшат да. Мен аларды блокировка кылып коем. Жакында бир кыз жазып калды, эже сизге жаза албай жатам го, вообще кетпей жатат деп Инстаграмдан жазып калды. Анан WhatsApp'тан кирип карасам, мен блокировка кылып койгон экенмин. Значит, бир жерде бир жаман сөздү сүйлөгөн да. Ошондой. Айланып тегерен кайра келиптир. Значит, ошол мен айткан убагында айткан сөздөрүм какой-то бир таасир берди. Ооба, каттуураак айтам. Эмнеге каттуураак айтам? Себеби биз көнүп калганбыз каттуу айтканды кабыл алып. Жумшак канча адамдар айтат, айланайын, намазга жыгылбайсыңбы?
айнан жоңук салынбайсыңбы деп канча адамдар айтат. Мына азыр эфирде көрүп атам, көбүңөр эле жалаң баш чыгасыңар. Мына аватаркаңардан көрүнөт жалаң башсыңар. Ошону жакшы айтса биз кылбай атпайбыз. Хотя бул мага керек да. Акыретте мага керек. Намаз мага керек, жоолук мага керек. Дагы өлгөн жолдошуңарды, ажырашкан жолдошуңарды эмне үчүн күйөөңөр айта берет? Сен ошо менен деле жакшы жашаган эмессиң да, ошондой депчи. Силерде өзүңөрдө ага бир таарыныч обидалар бар, эски күйөөңөргө, мурунку күйөөңөргө. Бир какой-то бир обида бар. Ошол обиданы жок кылсаңар, ортодо мосту буссаңар, все, ал жашооңордон чыгып кетет. Өзүңөр бускан эмессиңер, анан силерге ошону чагылдырып айта берет. Ошондой суроолор жок болсо жакшы салыңыздар.